Кыргыз-Тажик чегарасында кайрадан ок атышуу болду. Кыргыз-Тажик чегарасында 14-июнда кайрадан ок атышуу болду. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматы билдирди. Маалыматка караганда саат 6:57:00 чамасында Баткен районунун Булакбашы деген жеринде Тажикстандын Кех чегара посту тарабынан Кыргызстандын Булакбашы посту тарабына ок атуу болгон. Кыргыз тараптан дагы жооп иретинде тажик тарапты көздөй ок атылган. Видеого лайк басып, каналга мына мынтип катталып коюңуз. Дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Москвада кыргызстандыктар кармалды. Алар акча талап кылып мекендештерин уурдап жүрүшкөн. Москвада кыргызстандыкты упузалап барымтага алган кылмыштуу топ аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнө Москва шаарында жана Москва облусунда уюшкан кылмыштуу топ криминалдык авторитеттин атынан иш алып барып, мекендештерди упузалап, жарандарды көзөмөлдөөнү уюштурууга аракет кылып жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган топту 34 жаштагы Нарын облусунда туулган Карагер лакап аты менен жетектеп жүргөнү аныкталды. Аталган жаран мурда адам өлтүрүү, тоноо, бейбаштык жана алдамчылык беренелери боюнча соттолгон. Ал уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турат.